мен тендерден алып иш жасагам 791 миң сомдук иш жасап, ошол иштин акчасын бербей койгондуктан мен сотко кайрылып, жогорку соттон утуп алгам ошол неменин акчасын. Мага акча төлөп бербей, ар кандай кысымдарга салып кыйнаганынан акыры соттошуп ошол соттон утуп алдым. Утуп алып баргандан кийин ошол акчанын 10%-ин бербесең которуп бербейм деди. Дагы 10%-ин берсең которуп берем деген. Анан ошо менен мен жүрдүм. Акчаны которбой коюшту. Сот аткарчу бала 2 ай жүрдү. 2 айда мен ага акча бергенге акчам жок. Өзүмдүн налогто карызым бар. Ошол акчаларымды ала албай. Анан кийин ошол заявление жазган, ошол 10% акчанын $1000 алып барып бергенден кийин Камбар Атасы шаарчасында айтып кетсем, мен айтышымча 20 жылдан бери суу чыкпайт аерге өзү негизи. Суу жок жашашат ал элдер. Биз ошону суу чыгарабыз деп жасаганбыз да, суу чыгарабыз деп жасадык. Ошо менен мен трубаны тартып бердим. Анан кийин мэрлер алмашып кетти. Мэрлер алмашып кеткенден кийин ал жер каралбай кала берди. Азыркы убакта суу чыгабы, чыкпайбы, мен аны билбейм. 791 миң сомдук мен таза суу тарткам. Камбар Ата шаарчасына. Таза сууну биз мэриянын заказы боюнча кылганбыз. Бизде менде мисалы үчүн мен 19 күнү кирип, 19 күнү. Бу жерде 21 күнү келип мен арыз жазып атам. Мен 19 күнү кирип 30 миң сом акча берип чыккам. 30 миң сом акча жалаң 1000 сомдуктар менен бергем. 30 миң сом акча бергенде ошол запись бар. Мен калганын пятница күнү алып келип берем деп айтып чыккам. Ошол запись бар.